Wal ma'ul musta'malu la yajuzu isti'maluhu fi taharatil ahdath. Қолданылған суны, bir жолы қолданылған суны hukmi najasаттарды кетирүүгө, hukmi najasаттарды тазалоого колдонууга болбойт. Башкача айтканда, колдонулган суу менен дарат жана гусул алууга болбойт. Сүйлөмгө маани бериш керек, достор. Мен эмне деп жатам? Гусул жана дарат алууга болбойт. Мында башка маселелер бар, аз айтабыз. Эң биринчиси мустамал суу деп эмнени айтат? Ал сүйлөмдө келет. Анан өкүмү бар, өкүмүн айтыш керек болот. Түшүндүңүзбү? Азыр мына жерде сүйлөмгө маани берсеңиздер, эмнеге жарабайт дедик биз? Гусул жана даратка. Андыктан муну менен эгер кийимибиз булганган болсо, мисалга bir жолу дарат алынган суу айталы тазикке чогулган эле, таза. Тазикке чогулуп турду. Ошо менен эгер башка суу жок дейли, мисалы. Кийимиңиз bir жерде булганып калды. Жанагы зара тамып калды, же болсо bir заң жугуп калды, же кан жугуп калды, же ириң жугуп калды да, кийимиңизге, же эмнеңизге, денеңизге. Мустамал суу бар болсо, ошону менен сиз аны кетирсеңиз жарайт. Эмнени кетирүүгө жарайт экен? Булганган кийимди тазалаганга жарайт. Бирок дарат менен гусулга не кылбайт? Жарабайт. Сөзмө түшүнүңөр, жанагы колдонууга болбу колдонулган сууну менен неме тазалоого болбойт деген жалпы түшүнүк эмес. Бул дарат менен гусулга жарабайт, бирок эмнеге жарайт? Кийимибизде, же башка бир нерседе, же денебизде кандайдыр бир зара, кан, заң, паң жугуп булганган болсо, аны тазаласаң эмне экен? Жарайт, аны кетирет аны. Ошол najasatты кетирип тазалап коёт. Эми мустамал суу деп эмнени айтат? Карагыз, жакшы маани бергиле. Wal ma'ul musta'malu kullu ma'in uzila bihi hadathun aw ustu'mila fil badani ala wajhil qurba. Колдонулган суу деп бардык даратсыздыкты кетирген суулар. Же Кудай Таалага жакындоо максатында денеге колдонулган не? Суу. Анықтамасы бұл. Қолданылған судың анықтамасы ушул. Биринчи анықтама эмне дейт? Даратсыздыкты, мисалга, дарат үчүн же гусул үчүн колдонулган суу деп жатат. Даратсыз элеңиз. Ошону сиз сууду колдондуңузбу? Суу эмнеге айланып калат экен? Мустамалга. Жеки гусулсуз суу, сизде гусул жок. Сууну колдондуңузбу? Ал суу эмнеге айланып калат? Мустамалга айланып калат. Эми караңыз, ушул эгер ушул сүйлөмдү алсаңыз, айталы бүгүн менде азыр даратым жок болсо, менде азыр даратым жок. Силерге чыгып даратты үйрөтмөкчү болдум да. Мен өзүм дарат алуу ниетим жок. Даратым да жок, бирок дарат ала турган эмне дагы жок менде? Ниет дагы жок. Жөн эле силерге даратты үйрөтүү максатында барып азыр дарат алсам, менден ажырап чыккан суу, колумдан, бетимден, бутумдан ажырап чыккан суу эмне деп аталат? Мустамал. Болосо менде дарат алуу неси жок? Ниети жок. Же болосо күн ысык. Айталы сырттан келдиңиз, күн аябай кайнап ысык аябай. Анан келип даратыңыз жок, дарат ала турган оюңуз да жок. Бирок жөн эле салкындоо максатында бир гусул алдыңыз. Же болбосо эмне алдыңыз? Салкындаш үчүн дарат алдыңыз. Мына ошондо денеңизден ажырап чыккан суу эмне деп аталат экен? Мустамал. Кыскасы, даратсыз киши дарат алуу ниети мененби, же дарат алуу ниети жокпу, ошол сууну колдонсо, суу эмнеге айланып калат? Мустамалга айланып калат. Бул бир. Экинчисине дедик, аустумила фил бадани ала важхил курба. Же Кудай Таалага жакындоо ниети менен, башкача айтканда, дарат алуу ниети менен денеңизге колдонулган суу неге айланат экен? Мустамал сууга айланат. Менде дарат бар. Чын, даратым бар. Кайра дараттын үстүнө дарат алуу ниети менен дарат алсам, экинчи жолу денемден ажырап чыккан суу не деп аталат? Мустамал дейт. Бирок эгер менде дарат бар болуп, силерге дарат үйрөтүүнү максат кылып ниет кылсам, дарат алсамчы, мустамал болбойт. Түшүнүңөрбү? Же салкында даратым бар, салкындоо максатында дарат алсамчы. Я бет колумду жууп, бутумду жууп, башыма тартсам, не болмастасы? Мустамал болбойт. Дараттуу киши сууну колдонсо, дарат үчүн не болбойт экен? Дарат алуу ниети жок болсо, мустамалга айланбайт. Качан мустамалга айланат экен? Дарат алуу ниети менен колдонсо гана анан мустамалга айланат. Түшүнүңүздөрбү? Бул бир. Экинчи маселе бул жерде айтыла турган. Азыр билдик да эмне менен неге айланат? Мустамалга айланат. Экинчи маселе мунун өкүмү тууралуу. Ошол денебизден ажырап чыккан суу, мейли суу, мустамал суу деп аталды. Анын өкүмү эмне? Тазабы, харамбы, адалбы, эмне ал?
Alımlarımыздın ortasında özümüzdün mazhabının alımları kança pikir aytat eкен? 3. Abu Hanifa rahmetullahi aleyhinin köz karaşı boyunca al oğur najasat, al zara siyahtı. Adamların zarası siyahtı. Eğer denenizin bir yerine tiyse emne olat? Bulgayt. Ha? Bulgayt. İkincisi Abu Yusuf rahmetullahi aleyhi. Al emne deydi? Al aytat, bu cengil najasat deydi. Uydun zarası siyahtı deydi. Uydun zarası siyahtı, cengil najasat deydi. Üçüncüsü İmam Muhammed rahmetullahi aleyhinin köz karaşı. Bu kişi aytat, bu ulu alım. Taza deydi, biroq tazalabайт deydi. Mana ушул сөз менен амал кылабыз биз. Өзү таза. Мындайча айтканда денебизге мына дарат алып жаткан кезде азыр кийимибизге эмне болот? Чачырайт, булганбайт. Бирок биз аны менен аны чогултуп алып туруп кайра дарат алалы десек не экен? Жарабайт. Мына ушул сөзгө фатва берилген. Бирок достор, бирок бир маселе бар. Biz eğer үйдө болсок, мүмкүнчүлүгүбүз болсо, дарат алган кезде жакшысы намазга кие турган кийимибиз менен неге кирбейли? Дарат алууга кирбейли. Башка кийим тигип киели. Эмне үчүн? Талаштан кутулуш үчүн. Талаш болуп атпайбы? Дайыма талашсыз жолду тандоо не болот? Жакшы болот. Бул мустахаб амалдардан. Эгер үйүңүздө болсоңуз, мүмкүнчүлүгүңүз болсо, намаз окуй турган кийим менен кирип дарат албаңыз. Башка кийим менен кирип дарат алып, анан намаз окуй турган кийимиңди кийип чыгып кетебиз намазыңызга. Мафумбу? Эми үчүнчү бул жерде айта турган маселе качан колдонулган сууга айланат. Алымдарыбыз бунда дагы эки пикир айтышат. Бири айтат, денеден ажырар менен колдонулган суу болот. Экинчиси айтат, барып жайгашкандан кийин анан. Таматка барып жерге түшөт. Ошондо болот дейт. Эң туурасы качсы? Денеден ажыраган кезде. Мисалы, колуңузду жуңдуңуз, ушу колуңузда териде экен кезде ал не эмес? Колдонулган суу эмес. Ажырады, колдон мустамал сууга айланат. Түшүндүңүздөрбү?